Достор, ата-эне өмүрүнүн акырына чейин балдар үчүн кам көргөнгө милдеттүү деген биздин эфирлерибиз аябай көп. Ушул боюнча менин окурмандарым аябай бир кызуу талкуу таратып жатышат да. Алар аягына чейин жетпей эле анан өзүнүн бир негатив ойлорун да жазып атышат. Эгерде ата-эне баланы караганга милдеттүү болсо, анда балдар дагы эмнеге милдеттүү? Балдар дагы ата-энесин караганга милдеттүү депчи. Бирок бул жерде кичине мындай бир сөздүн мааниси кичине башкача болот да. Биз мындай балдар ата-энесин карабай койсун, же болбосо таштап кетсин, аларды мындай сыйлабасын, урматтабасын деген сөз эмес да. Анын мен кичине бүгүн ошол биз эфирибиз боюнча мен бир аз сиздерге түшүндүрмө берип кетейин дедим да. Ата-эне балдар үчүн өмүр бою камкордук көргөнгө милдеттүү. Себеби ал анда балдардан улуу, 20 жаш улуу, 30 жаш улуу, 40 жаш улуу, ал күчтүү, ал статусу дагы бийик, ал акылдуу, ал көптү көргөн, ал тажрыйбалуу. Ошон үчүн ал балдар үчүн акыл айтып, жол көрсөтүп, аларды мындай ийгиликке жетиш үчүн жолдорду көрсөтүп, өзүнүн бир насааттарын айтып, анан алар жөнүндө кам көрүп туруш керек да. Мисал үчүн мен силерге бир мисал айтып берейин азыр. Мисал үчүн тоок өзүнүн жөжөлөрү үчүн аябай камкордук көрөт да. Эки канаты менен коруп алып туруп, жөжөлөрүнүн баарын тең анан жаандан сактайт, же болбосо тиги шамалдан сактайт. Кайра ошо жөжө кайра канатын алып туруп, энесин жаба албайт да. Ошол сыяктуу эле биздин балдарыбыз деле кайра камкордук көрө албайт, алардын энергиясы жетпейт, алардын тажрыйбасы жетпейт, алардын статусу дагы ага туура келбейт да. Ошондуктан балдар дагы ата-энесине камкордук эмес, ыраазычылык менен. Ата-эне мен сага ыраазымын, ошон үчүн мен сени карайын. Ата-эне мен сага ыраазымын, сен мени мондай өстүрдүң, ушул даражага жеткиздиң. Ата-эне мен сага ыраазымын, окуттуң, чокуттуң, үйлөндүрдүң деп мына ушундай ыраазычылык менен ата-энесин караш керек. Антип ата-энени карабай коет дегенден таптакыр алыспыз да. Ошондуктан урматтуу достор, балдар ата-энесине сөз ыраазычылык келтирип туруш керек дагы, анан алардан бата сураш керек. Батаны болсо куру албайт, билесиздер, куру аякка бата жүрбөйт деп коет. Ошондуктан ата-энеден батаны алыш үчүн сөз дагы тартуу бериш керек. Аны кийим бериш керек, алтын бериш керек, бриллиант бериш керек, машина подарить эткиле, үй подарить эткиле, белек кылып бергиле. Ошондуктан ал кичине мындай сөздүн мааниси бир аз кичине башкачараак, бирок мен талкуу жараткан баардык менин угармандарыма чоң рахматымды айтам, себеби алар мындай өзлөрү кайдыгер болбостон ушу менин эфирлериме кайрадан жооп берип өзлөрүнүн ойлорун айткандыгы үчүн терең ыраазычылык билдирем.